Дагы элимден суроом бар да. Суроомдун астына жооп берип кеткилечи. Өзүм силерден суроо бакып турам. Ушул силерден бир суроо тажрыйба алайын деп атам. Ал мен бүгүн силерге жаңы бир мотомду айдап баратканын чыгарып койгом. Ал болсо ушул Шанхайдан өзүм жаткан, өзүм туулган жер Шинжанга чейин мото менен барганмын. 5000 километр айдап барганмын. Бир күндө 500 километр да 400 километр айдаган болчумун да. Ошол барган караңгы түшкөн кезде ошо жата салып, тура салып да айдап үйгө барганмын. Үйдө бир апта туруп, анан кийин мото менен Кыргызстанга барайын десем, көп кишилер айтат, мото менен барсаң дөңгөлөктөр түшүп каласың, кирип кетесиң деп. Анткени менин мотом жатып албай дейт да, туруп албай деп айтат. Анан кийин болуптур деп айдагам жокмун. Анан ушул иретин өзүмдүн машина менен барайын деп атам. Кытайдын машинасы бар, документин баары бар. Мен баары сураштырып койдум, барсам болот экен. Анткени өзүм мото менен, машина менен башка мамлекетке барганды жакшы көрөм, айланганды. Ошондо барлык ушул мени көрүп аткан Кыргызстандагы байкелеримден, сакчы байкелеримден сурайын деп аткам. Мени ошо Кыргызстанга